Гапыр Мадаминов Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу Жети Дубандагы менен сүйүктүү кесиптештерим. Сиздер менен мен Талас облусундагы Энелер мектебинин айым жана жаш мугалимдер мектебинин координатору, агайдын шакирти Салтанат Бейшенова. Экинчи сабак тема: айым тарбиялоону эмнелерден баштоо керек. Анда эмесе, урматтуу угармандар, бүгүнкү сабагыбызды кунт коюп угууга аракет кылабыз. Бала кезден 2-3 жаштан сүйлөө маданиятын өстүрүү керек. Эгерде сүйлөө канчалык жогору болсо, ойлоо дагы ошончолук өнүгөт. Зиректик, сезгичтикке тарбиялоо зарыл. Ошондой эле көрүү, салыштыруу, күзөтүүнү үйрөтүү керек. Өз оюн билдирүү, далилдөө, ынандырууга үйрөтүү. Айрым учурда кээ бир адамдар өз оюн дагы эркин айта албайт. Мына айым сабагы бизде ошол өз оюңду эркин айтууга дагы үйрөтөт. Ошондой эле суроо берип, жооп алып жана жооп бере билүүгө үйрөтүү. Башкалар менен акыл, сөз аркылуу тартыша билүүгө үйрөтүү. Ойлогонун ооз-эки жана кагазга жазуу түрүндө билүүгө үйрөтүү. Максат, милдет коюп, ошого жетүүнүн жолдорун издеп, план түзүүгө үйрөнүү. Демек, урматтуу угармандар, алдын ала жумалык, айлык, күндүк кылып план түзүп алсак дагы абдан жакшы болот. Түзүлгөн планды аткарууга, аткарылышын анализдөөгө үйрөтүү. Өз алдынча ой жүгүртүп, чечим кабыл ала билүүгө үйрөтүү. Ар кандай шартта өзүн өзү башкара алууга үйрөтүү. Ар кандай иштердин ишмердүүлүктөрдүн көп кырлуу, ыкма методдорун өздөштүрүү жана маселени көп жол менен чечүү. Проблеманы көп жол менен чечүү, көп варианттуу ой жүгүртүп, чечим кабыл ала билүү жана көп тил билип үйрөнүп, сүйлөөгө аракет кылуу. Дүйнөлүк илим, маданият, техника деңгээлинен кабардар болуп, ошолорго тете болууга умтулуу. Бүгүнкү ишти кылып туруп, келечекти көрө билүү же ойлоо. Бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап жатып, балдарды 2-3 жаштан баштап көп сүйлөшүп, суроо берип, айлана чөйрөнү байкоого, ой жүгүртүүлөрүн өстүрүү керек. Мектепке барса, алардын ой жүгүртүүсү, сүйлөө речи калыптанган болуп, өз оюн эркин айта алышат. Эгерде балдардын сүйлөө кебине өз убагында көңүл бурулбаса, кийин ал терс таасирин тийгизет. Демек, айымды 2-3 жаштан баштап өстүрүшүбүз керек. Ошондой эле ар бир адам өз жашоосун айымдын негизинде өздөштүрүп алса, эң сонун болот. Жалкоолуктан, эринчектиктен арылат. Ар бир мүнөтүн сарамжалдуу пайдаланууга үйрөнөт. Айым ар бир жаш курактагы адамдарга эң зарыл болгон методика. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ушуну менен экинчи сабагыбызды жыйынтыктайбыз.